Расмий куттуктоолорго чейин алгач даярдалган чакан концерттик программа тартууланды. Көркөм муз тебүү боюнча өспүрүмдөр арасында мыкты 30 спортчунун катарына жакын эле кирген Жасмин Шлага чимирле билеп өнөрүн көрсөттү. Чемпионатка катышып жаткан Кыргызстан, Түркмөнстан, Мексика, Түштүк Африка, Люксембург, Таиланддын желеги чыгарылып, катышуучу командаларга ийгилик айтылды. 3-чү дивизиондун А тайпасы биздин курама үчүн чек эмес. Сиздер мыкты жыйынтык көрсөтөсүздөр деп ишенебиз. Беттеш алдындагы кыргыз курамасынын дене жубатуусуна астейдил көз салып турган Түштүк Африканын оюнчулары көзгө урунат. Улуттук курамдын башкы машыктыруучусу курамга 3 жаңы оюнчу кошулганын билдирди. Первую игру смотрел по телевизору, второе. Чемпионаттагы алгачкы оюнду сыналгыдан көрдүм. Албетте атаандаштар өткөн жылкыдай оңой эмес. Ар бирин баалап, сыйлап, бирок өзүбүздү дагы унутпашыбыз керек. Андыктан көрөрмандарды кубантууга аракет кылабыз. Поэтому будем стараться порадовать зрителей. Ачылыш аземден кийин шыр эле Кыргызстан Таиланд беттеши башталды. Оюн башталар менен кыргызстандык спортчу Мамед Сейфулов эсепти ачты. Биринчи бөлүк 2-1 эсебинде биздин пайда менен жыйынтыкталды. Биздин курама команданын оюну өтө мыкты, бирок кичине на расслабоне ойноп атышат, өзүнүн уверенность пайда болуп калгандайчы. Бирок күчтүүрөөк ойносо, азыр экинчи периоддо күтүп атам, что мындан да күчтүүрөөк оюн болот. Оюн тең болуп атат деп ойлойм. Бирок биздин команда азаматтар жакшы. Кыргызстан выиграет этот чемпионат мира и отправится во второй дивизион. Кылчайнашкан беттеш экинчи бөлүктө таиланддык атаандаштар эсепти теңептин болбостон 4-3 менен алдыга озуп чыкты. Ал эми оюн 4-9 эсебинде Таиланд командасынын утушу менен бүттү. Кыргызстан алдыда дагы 4 беттеш өткөрөт. Азырынча кийинки дивизионго көтөрүлүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Хоккейде жалпысынан 5 дивизион болсо, мунун ар биринде 6дан курама команда бар. Өз дивизионунда чемпион болгон 2 команда кийинки дивизионго көтөрүлсө, ал эми утулган 2 команда ылдыйкыга түшөт. Азыр Кыргызстанда дүйнөлүк 3-чү дивизиондо чемпионат өтүп жатат. Айта кетсек, буга чейин Кыргызстан курама командасы Бишкекте өткөн 4-чү дивизиондогу чемпионатты жеңип, 3-чүгө көтөрүлгөн болчу. Сайфудин Мурзаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.